Сооротуучу Кудай. 17 май. Ышая пайгамбар өзүнүн китебинде Ыйсанын азап тартуусу тууралуу айткан. Аны катуу кыйнашты, бирок ал кыйналганда үн чыгарган жок. Ал союлуш үчүн жетеленип келген козу сыяктуу, кыркмачынын алдында үнсүз жаткан кой сыяктуу үн чыгарган жок. Биз кылган күнөөлөр үчүн келе турган Кудайдын каарын ал өз мойнуна алды. Күнөөлөрүбүз үчүн ал жазаланды. Жашообуздагы анын берип жаткан башка баталарын эске албаганда да, ушул кылган эрдиги үчүн биз өмүр бою аны даңктап жашасак болот. Анткени анын эрдиги аркылуу биз Кудай менен элдештик, бейишке жол ачылды, өлүм коркунучунан бошондук. Кудайга даңк болсун.